Кутман таңыңыздар менен ардактуу угармандар жана Ала Тоо 24 телеканалынын көрөрмандары. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Бүгүн биз глобалдык жылуулук, мөңгүлөрдүн тез эриши, кургакчылык, суунун кескин азайышы жаатында бул маселелер дүйнө жүзүндө болуп жатат. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде Борбордук Азия чөлкөмүндө бул глобалдык жылуулук, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык Кыргызстанда дагы байкалып жаткан адистер кулак кагышууда. Биз бул маселелерди алдын алуу, чечүү жолдору боюнча сөз кылалы деп студиябызга Борбордук Азиядагы жерди прикладдык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобековду жана Кыргызстан эл аралык университетинин проректору, жаратылыш ресурстар маселелери боюнча эксперт Максат Анарбаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. Ошондой эле сиздерди ушул тема кызыктырса, анда биздин түз байланыштагы 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары сиздер бизди Facebook баракчасынан, ошондой эле YouTube каналынан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе алгачкы суроо Болот агай сизге узатылмакчы. Мына глобалдык жылуулук жөнүндө көптөн бери сөз болуп келе жатат, бирок ал Кыргызстанга да таасир эте турганы жөнүндө түздөн түз мындай адистердин айтканы менен ал өзүбүздүн күнүмдүк турмушубузда сезип атканыбызды мындай адистер көп эле айта бербейт. Эми алды менен ушул глобалдык жылуулук деген эмне, ал дүйнөгө дегиле биздин жашообузга кандай таасир этет? Мына өзүңүздөр суроо бергендей, бүгүнкү күндө ушу Орто Азия боюнча именно бүгүнкү күндө биздин тоолорубуз, Тянь-Шань тоолоруна, Памир тоолоруна, Гиндук кышлыгы көптөн бери көп изилдөөчүлөр изилдөө жүргүздү. Ошонун ичинен ушу температура боюнча ар кайсындай модель болгондо, ал моделдин ичинде жакшы сценарий, жаман сценарий деген боюнча 2 градус, 2,5 градуска келечекте 2070 жылга чейин жетет деген прогноз бар да. Бирок эми табигат өсө табигат экен. Акыркы 3 жылдан бери ошол трендтен Кыргызстандын тоолору, Орто Азиянын тоолору, регион 1,5 градуска жетип калды да. Ал эң түздөн түз биздин мөңгүлөргө, биздин тоолордогу кандай десем токой чарбасына, андан башка жанагы жайыттарга түз таасир этет да. Эми бул температуранын өзгөрүшү. Андан башка бизде деген ошол эле модель боюнча жаан чачындын күтүлүшү прогнозу бар болчу да. Анда дагы ушу Орто Азия регионунда жаан жаачу результаттары кандай десем кичине өйдөрөөк болчу. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдарда ошол жаан кышында да кар аз жаап калды, өтөнчө тоо бийиктеги тоолорго аз жаап калды. Анан кийин жазында эрте жаап калды. Ошонун баары эле сууга таасир этет. Анткени биздин дарыялар эмнеден турат? Бул 3 нерседен турат да. Биринчиси ошо күздөн баштап жазга чейин чогулган кардын, ошонун бийиктигинен, ошонун калыңдыгынан, анан кийин ошонун эришине. Андан башка экинчиси бул грунтовый суулар деп койчу, жана тоонун арасында булактар чыгып атат, жердин үстүндөгү суулар, ошолор чогулат. Анан үчүнчү нерсеси бул дарыяны түзгөн бул мөңгүлөрдүн суусу. Эми мөңгүлөрдүн суусу булар ушу майдын орто ченинен баштап, мурун июндун орто ченинен баштачу эле азыр ошол тренд өйдөрөөк жылып кетти, астыга жылып кетти десек болот. Майдын аягында эле уже башталып калып атат. Анткени кар эртерээк эрип кетип, анткени кар аз чогулду да. Анан мөңгү. Эми мөңгү мындай десем көп илимий изилдөөчүлөр айтат, бул аккумулятор деп, ал туура болуп атат. Анткени кардан чогулган суу жетпей калганда ошо мөңгү эрип атат да. Ошондуктан мен ойлойм, сууга түздөн түз башкача мамиле кылып, башкача программа жасап, башка эме кылбасак, азыркы күндө уже билинип атат суу тартышы.
ушул жерден суроо, суу тартыштыгына эмне себеп болуп атат? Сиз аны жалпысынан айтып өттүңүз, бирок жана кардын аз жаашы мөңгүлөрдүн эришине алып келет дебедиңизби? Мына ушул суу тартыштыгы жөнүндө болжол жасайбыз го жылда эле адистер. Мына Айыл чарба министрлиги дагы быйыл кургакчыл боло турганын айткан. Анан ошонун себептерин сиз да түшүндүрүп өтсөңүз. Чындап эле жыл кургакчыл болушу күтүлүп атабы? Биздин тоолорго кар аз жаадыбы? Мына биринчиден айтканда айтып кетпедимби? Кардын аз жаашы мына Чүй дарыясын эле деп коем, же болбосо Талас дарыясын деп коеюн. Чүй дарыясында суу чогулган, дарыя чогулган жеринде 1% мөңгү. Ошондуктан Орто Токойдо суу толбой атат. Анан жаздагы кыштагы жааган кар аз. Эң көп кошулара турган суу бул Чоң Кеминден кошулган да. Чүй менен Чоң Кемин кошулганда анан суу көбөйүп атат. Ошондуктан суу тартыш болуп атат. Суу жетишпей калат. Анткени Чоң Кеминде мөңгүлөр бар. Анча мынча кичине кар көбүрөөк жаайт. Ошондуктан көп негизги суу ошо Чоң Кеминдин суу дарыясынан келип атат да. Таласты айтсак, акыркы жылдары Таласта мөңгүлөр эгерде башка жерде 16-17%ка кыскарды десек, бүгүнкү күндө Таласта уже 20-22%ка жетип калды да кыскарганы. Анткени мурунку чоң мөңгүлөрдүн баары эрип майда мөңгүлөр болуп калды. Майда мөңгүлөрдүн алан калыңдыгы дагы, узундугу да аз да. Ошондуктан Талас дарыясында суу абдан эле азайып калды. Эмне үчүн биз ошо Киров суу сактагычын айтып атабыз, суу жетпей калат, аз жетип калат. Анткени кыш мезгилинде кар аз жаап коюп атат биринчиден, экинчиден жазында жайында мөңгү суу берчү эле, мөңгүлөр азайган үчүн суу да азайып атат. Ошондуктан Талас өрөөнүнө абдан тартынчылык келип атат да, суу тартышы көп болуп атат. Анткени биздин жаңгысы эле ушу Талас өрөөнүнө биздин суу сугарышуу жерлерге суу жетпей калган үчүн Киров водохранилищесинен суу аз чогулуп атат. Андан кийин Киров водохранилищесиндеги суу биз Кыргызстанда өзүбүздүн жерибизди берип, ошол жерге салганбыз, Союз убагында эле. Бул суу сактагычтын негизги милдети ушу Палатинадан кийин бизде Манас району бар, ал жерге где-то бир 20% суу алса алды, калганы баары Казакстанга кетет. Анткени Тарас областы, ошол жердеги алардын кандай десем суу сугарыш жерлери көп, ошондуктан аларга суу жетпей калат. Ошондуктан бир жакшы программа болгон, Чүй Талас суу тармагы боюнча. Ушул проект жыйынтыгы чыгып, кийин көрсөтөт кандай бүгүнкү күндө эки мамлекет келишим түшүп, ошо сууну туура бөлүшкөнгө. Айтсаңыз Болот агай, ушул суунун запасы дейбизби, мөңгүнүн запасы дейбизби, бул алдын ала мониторинг жүргүзүлүп, мисалы үчүн кийинки жылга суу тартыштыгы болот, болбойт, же болбосо кенен болот деген ушундай мониторингтер кандай шартта жүрүп турат? Мисалы быйылкы жылы мына ушул жазгы тала иштери башталды. Кээ бир жарандарыбыз түшүнүп түшүнбөй эле баягы ызы чууга алдырып ийиши мүмкүн. Суунун чындыгында эле баягы башында аз болуп атканын ушуну кандайча түшүндүрүп бересиздер? Мен мындай түшүндүрсө болот да, кыска мөөнөттүк прогноз болот. Анан узун прогноз болот. Кыска прогноз быйылкы жылда канча сууну күтө алабыз? Бир үрөөн боюнча деп коелу. Суу үрөөнүндө бассейн деп коет да, ошо бир үрөөнү. Ошондо канча кар чогулду? Анан ошонун ичинен канча кардын составляющий деп коебуз. Андан башка мөңгүнүн составляющий болот, анан грунтовый, то есть жердин булактан чыккан суулардын составляющий болот. Ошонун соотношениясы менен биз прогноз жасайбыз. Эң негизгиси азыр ушу марттан баштап апрелдин аягына чейин Кыргыз гидрометтин балдары, биздин балдар барып, ар кайсы үрөөн боюнча кардын калыңдыгын, ошонун катмарын, анан ошонун чогулушун эсептеп келди да. Эгерде мурун ошол жерлердин баарында кандай десем станциялар болгондо, ошо боюнча байкоо жүргүзчү. Анан ошол точкаларда рейка деп коебуз, измерительный, ошол рейка турчу да. Ошол рейканын калыңдыгы ошого жеттиби, канча деп ошондон алып сууну эсептечи. Азыркы күндө биз космостон алып 90% прогноз жасай алабыз. Анан аныкташ үчүн жанагындай тоого чыгып, Кара Кужур болобу, Чоң Алай болобу, Ат башы болобу, Ак Сайга барып, балдар ошо мурунку
репертный пункттарын эсептеп келип анан кийин дополнительно кошумча маалымат берип анализ жүргүзүп анан айта алабыз могул бассейнде мынча суу болот, бул бассейнде мынча чогулат, анан ошого карап. Эми анын эрте келиши, кеч келиши бул опять бул абанын температурасынан байкалат. Эгерде күн эрте кызып кетсе, алар эрте эрип кетет. Эгерде кечирээк эрип, майдын аягында эрипмей калса, бул мурунку вегетационный убакыт периодко келген нерсе менен туура келет. Мына билесиздер, 1-2 жыл мурун суу ошондой эле кар эрибей коюп, нулевой изотермия деп коебуз, анткени түн ичинде минуска өтөт, күндүз жылоого өтөт. Ошондо гана эрийт да. Ошол изотермия үйдө көтөрүлгөн сайын кардын эриши көбөйө берет. Бул дагы табигат немеси, биз өз эл аны таап чыккан эмеспиз. Ошондуктан ошол изотерма кандай өзгөрүшүнө карап туруп анан дагы өзүбүздүн кылып аткан иштерибизге кандай десем суу тарышы болобу, ошого туура мамиле кылышыбыз керек да.